Эки уучу жигит bir падышанын кызын жактырып калды. Падышанын кызына келишти. Падышага келип, кызыңызды бериңиз, разы кылабыз, бай кылабыз, бактылуу кылабыз, ар кандай сөздөрүн айтты. Падышанын кызы акылдуу, булар уучу экен. Колуна мылтыктардан бергиле, бир нерселерди улап келсин деди. Эки уучу кетишти да, кечке жуук биринчи уучу жолборс анан карышкырды улап келиптир. Экинчisi булбул менен аккуну улап келиптир. Биринчиден эмне үчүн арыстан менен карышкырды улап келдиң деп сурайт. Ал бул арыстан менен карышкыр өтө жырткыч, эттүү жаныбарларды жейт. Башкалар аман калды. Булар жырткычтар. Бул жакшы иштеди. Экинчисине карап туруп, сен эмне уладың? Эмне үчүн уладың буларды? Бул арыстан менен карышкырды аты чоңой, булар чоң, көзгө көрүнүктүү. Бирок булбул менен акку кичинекей, көзгө көрүнүктүү, кичинекей, аны атуу кыйын. Мен чыныгы мергенчи экендигимди далилдеш үчүн, көрсөтүш үчүн буларды атып келдим деди. Падышанын кызы карап туруп, биринчиң мээримдүү, экинчиң ташбоор экенсиң, бирок экөөңө тең турмушка чыкпаймын деди. Sen birinci uçağa карап туруп, мээримдүү боорукер экенсиң. Мага мээримдүү боорукер болосуң, бирок мага зыян берем деген адамга сен дагы мээримдүүлүк кылып коесуң, бул туура эмес. Мен сага турмушка чыга албайм деди. Экинчисиге сен ташбоор экенсиң, бирок мээримдүүлүк жок экенсиң деди. Мээримдүүлүк менен ташбоорлук биригип келсе, ошол адамга турмушка чыгамын деди падышанын кызы. Sen мага мээримдүүлүк кылышың керек. Аялыңа мээримдүү болушуң керек, боорукер болушуң керек, бирок башка көздөрдөн, башка зөөкүр көздөрдөн үй бүлөңдү сакташ үчүн, бала чагаңды сакташ үчүн кээде ташбоор болушуң керек деп өзүнүн кеңешин айтат, өзүнүн сөзүн айтат. Падышанын кызы ошентип сөзүн айтып бүтүргөндөн кийин падыша да кызына карап туруп, "Ооба кызым, албетте сенин апаңда дагы ушул мээримдүүлүк, ташбоорлугум чогуу болгондугу үчүн мага турмушка чыккан" деди. Ооба, мээримдүүлүк, ташбоорлук бар жигитке сени турмушка берем деди да, жанагыларга жообун берди. Эки учуга жообун берди.